Транспорттық инспекцияның қызметкерлері автобекеттердегі, ири трассалардағы жана стационардық посторда автоунааларды дайыма тыкыр текшерүүдөн өткөрүп, ар кандай укук бузуулар, жүргүнчү ташуу эрежелеринин сакталышын көзөмөлгө алышат. Жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу боюнча ушул мамлекет тараптан да көп бизге талаптар да коюлуп атат. Мында 500 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 519 токтомунда Кыргыз Республикасынын 223 токтому жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 724 токтомдордун негиздеринде ошолордо бекитилген атайын жүргүнчүлөрдү ташууну уюштуруунун тейлөө сапатын жогорулатуу боюнча атайын талаптар бар. Ошол талаптардын аткарылышын көзөмөлдөп жатабыз. Чыгыш автобекети Чүй облусунун Кемин, Чүй Токмак, Ысык Ата, Кант, Аламидин райондарынын калкын тейлет. Жүргүнчүлөрдү ташууда айдоочулардын уруксат документтери, медициналык кароодон өткөндүгү тууралуу документи күн сайын текшерилип турат. Мындан тышкары транспорт каражаттарынын техникалык абалы текшерүүдөн өтөт. Текшерген ишинде эң биринчиден ошол машинанын сырткы эмесин карайбыз. Визуальный тазалыгын, лобовой стеклолору, капталдагы обзор айнектери болот, ошолорду карайбыз. Андан кийинки ички салондун тазалыгын, машина водительдердин анан машинанын документтерин берсере карап чыгабыз. Транспорт департаменти ар дайым мейли автовокзалда, жолдо болсун, мыйзамдардагы өзгөртүлгөн эрежелер жүргүнчүлөрдү маданияттуу тейлөөнү талап кылышат. Күнүгө өткөнүбүз, медицинаны текшерет, медицина текшерет, контрольный механиктен өтөбүз, кассаны өтөбүз. Кишилер жүктүү алда кете беребиз. Машинанын даярдыгы кандай болот? Машинанын даярдыгы эми күндө тазаламай, жууп тазалап коймой, иреттеп коймой. Жыл бою рейдтерди өткөрүү жолу менен системалуу түрдө текшерүүлөр жүргүзүлүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте туруктуу иш алып барышат. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.